Бүгін Өзгөндөгү Кара Дыйкан айылынан сатыла турган 14 сотық жер тилкесин көрсөтөбүз. Бош турган жер фундаменти менен сатылат. Кара Дыйкан айылын жакшы билесиздер, ушу мал базардан өтүп эле ушу Кызыл тоону көздөй келе жаткандагы биринчи айыл бул Кара Дыйкан. Кара Дыйкан айылы аябай жакшы айыл. Кара Дыйкандагы жакшы билет кара дыйкандыктар. Эски сайыз убагындагы Кырмандын орду бул жерде азыр үйлөр түшүп кеткен. Бул жагы ошо клубтан, стадион жактан, мектеп жактан ылдый түшүп келет. Бул Уларбек Камбаров көчөсү экен. Камбаров көчөсүнө түшкөндөн кийин аягына чейин келгенде мына оң жакта кошунанын үйү дарбазасы менен. А бул жакта болсо сатыла турган жер. 14 сотуктан ашуунураак экен. 14,5 ушундай экен да кызыл китеп боюнчачы. Азыр эле ээси менен видео чалуу аркылуу сүйлөштүк. Ээси өзү ошто экен. Видео чалуу аркылуу көрсөттү. Бул жердин баасыны 2,5 миллион сом деп атат. Мына көрсөңүздөр болот, эски асфальт. Кырмандын асфальт экен бул жерде туугандар. Көрдүңүздөр? Бирок айланасы дегенде эки тарабы пескоблок дуал болуп тур, эки тарабы сетка тосмо менен тосулуп турат. Мына күнчыгыш тарабы пескоблок тосмо. Ал эми төр тарабы дагы пескоблок тосмо болгон. Эки жагы ушу пескоблок менен кошуналар жагынан тосулган да. Ал эми күн батыш жагы анан түндүк тарабы сетка тосмо болуп эле турат да. А ортодо болгону бир чоң аябай ширин бышыптыр, ак тыт бар экен, ак тыт. Андан кийин бул жакта болсо узун туурасы 8,10 мен кадамда өлчөдүм азыр. Фундамент бар экен, үйдүн фундаменти. Эми бул жерде бир эле документ туугандар 14,5 сотуктун тегереги экен да. Мына фундамент негизи жакшы эле куюлган экен, арматураларды чыгарып коюптур. Үстүнө улап куюп курса болот экен. Узун туурасы 8,10 мен кадамда өлчөдүм. 3 бөлмө, 2 бөлмө чоң бөлмө болуп турат. Буга дагы кошумча улап курса болот туугандар. Фундаменттин ар жагынан 3 метр таштаган. Бул жагы мына бул көрүп турасыздар, сетка тосмого чейин. Сетка тосмого чейин. Сетка тосмодон нар жагы ал наркы көчөдөгү кошунанын жери болуп эсептелет. Бул жагы наркы бурчка чейин кетет да. Көрдүңүздөр? Ошол бурчка чейин келип такалат. Ушул эми тегиз жер туугандар. 14 сотук деп коелу. 15 десек деле жарашат негизи. Баасыны 2,5 миллион сом кеми бар деди. Албетте ал суммага сатпайт, эми бир аз түшүп берет. Документтери, кызыл китептери баары так экен, бар экен. Анан суу келиптир. Жүрүңүздөр, мына жакта колодус турат. Ошол жерде колодустан туугандар турбаны, шланганы улап туруп, бер жака монтаж кылып, любой жерге тартып чыгарып алса болот экен. Колодус ушул жерге чейин келиптир да. Мына келиңиздер эле. Мына бул жерде колодус турат. Ушу колодустан суу чыгат экен мына. Берге чейин таза суу келиниптир мына. Өзү жол келип ушул жерден өтүп, мына ушул жерден жол өтөт окшойт да менимчечи. Эгер бул жерден жол өтө турган болсо, наркы көчө жака. Анда чек ара мына ушул жерден болот, бул жерден болот. Мына дуалдын тушунан. Ушундан бул жагы 7 сотуктан 2 чек кылса да болот да бул жердичи. Бирок экөө бир, 14 сотук. 15 сотук десек да болот, 14,5 ушундай бир цифраны айтты да кызыл китеп боюнча. Эгер кызыксаңыздар, кызыл китебини сүрөткө тартып жөнөт десеңиздер, балким ээси WhatsApp аркылуу тартып жөнөтсө, аны да бир катар көрүп анализдеп койсоңуздар болот го дейм. Бул жагы эми билесиздер, Кара Дыйкан айылы ушу чоң дарбазадан киргенде түп-түз эле асфальт көчө менен келип, 4 көчөдөн сол тарапка бурулуп туугандар. Ошол жакта мектеп бар, клуб бар, спорт аянтчасы бар. Ошол жактан бери сол жака жүрүп эле ушул Уларбек Камбаров көчөсү менен келип каласыздар да. Мына столба турат. Электр линиясы дагы тартылып келиниптир. Суу бар экен. Алып туруп бул жерге эми курулушту баштай берсеңиздер болот. 2,5 миллион сомго сатууга койду туугандар. Биз эми колдон келишинче көрсөттүк. Өзгөндө мына мал базарга жакын, Дордой базарына жакын, дарыкана, аптека ошо 3 көчөдөгү бүт объекттерге жакын туугандар. Көрүшкөнчө кызматыңыздардабыз. Дайым ушундай жерлерди, үйлөрдү, батирлерди, коммерциялык имараттарды тартып сиздердин кызматыңыздарда боло беребиз. Бул кезектеги жер сатыла турган. Баасы 2,5 миллион сом кеми бар. Жакса сүйлөшүңүздөр. Шытырга. Салам алейкум.